Ayткан сөзүбүз умматтуу бир туугандар, биздин жашообуз, биздин турмушубуздун бардыгы кайсы бир тартипте болуш керек. Эгерде Аллах Таала ошондой бир терек жараткан болсо, терек турат, камера, мунун дагы өзүнүн вазифасы бар. Кудай Таалам жараткан бардык махлукаттар өзүнүн вазифасын аткаргандан калган жери жок. Кудай Таала жараткан махлукаттардын бардык инсандан башкасы өзүнүн вазифасын так аткарып атат. Теректе жок мен алма болом деп алманы берген жери жок. Алма мен терек болом деп өсүп дагы кетип калган жери жок. Помидор мен бадыраң болом деп жашыл болуп калган жери жок. Помидор бадыраңга айланып кеткен дагы жери жок. Кой болуп, уй болуп ишин кылып атат. Уй сүтүн берип атат. Сага сүтүмү бербейм деп биртеп качып кетип калган жери жок. Эртең менен кой берсе кайра кечинде келип атат. Себеп дегенде булар эмне үчүн жаралгандыгын, кайсыл максатта жаралгандыгын так билип, ошого амал кылып аткан махлукаттар болуп атат. Кыяматка барганда булардын сурагы дагы жеңил болот. Сурап туруп, кимди ким сүздү, кимди ким түрттү, мүйүзүгө токолду сүзүп койду, теттериштирип туруп, бардыгын топуракка айландырып жиберет. Бирок сурак адам жаратканды, адамды жараткандагы негизги максатты, вазифаны түшүнбөстөн бузулуп кеткен бир гана инсан болуп атат. Аллах Таала инсанды жаратты, жаратып туруп ага аманат берди, Аллах Таалага ибадат кылгыла деди. Аллахка ибадат кылуу, Кудайды таануу, Кудайдын өзүнүн жиберген шариаты менен жашоо деген сөз. Бирок инсан андай боло алган жокпуз. Эркекке эркек үйлөнүп атат, ургачыга ургачы тийип атат, никеси жок жашап атат, атаны бала сыйлабай атат, кыз энени сыйлабай атат, кайын менен келин бушташып атат. Кудайды таанып айтабыз, салынган мечиттерибиз багымдатта бош калып атат. Адамдар Кудайды тааныбай өлүп кетип атат, адамдар ыйманы жок күчтөгөн бойдон тозокко түшүп кетип атат. Биз койчолук боло албадык, биз уйчалык болуп атык. Биз ушул өсүп аткан терекчеликтин жок суучалык боло албадык. Булар өзүнүн вазифасын аткарып атат. Булар өздөрүнүн Кудайдын астында коюлган милдетин өтөп атышат. Асмандагы жылдыздар дагы ошондой чыгып, ошондой батып атат. Бирок инсан андай боло албайт. Инсан арам оокаттын айынан, инсан шахаваттын айынан, инсан курсактан төмөн турган жердин айынан биз жерди кызып кетип атабыз. Жерди кыдырып кетип атабыз. Курсагыбыз тойсо болду, көзүбүз тойсо болду деп, бирок руханий дүйнөбүздү тойгузган аракетинде болбой атабыз. Кудай Таала бизди бул дүйнөгө жаратты, ибадат кылуу үчүн жаратты. Ибадат деген эмне? Ибадат деген сөз жашообуздун бардыгы Аллах Таала каалагандай таризде болуш керек. Жашообуздун бардыгы пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткендей жолдо болуш керек. Ошондо гана биз мусулман болобуз. Аллах Таала Кур'ани Каримде "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мен инсандарды жана жиндерди Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Ибадат дегенде кээ бирөөлөрү намаз окуган деле түшүнөт. Жок, бул толук ибадат эмес. Ибадат дегенде кээ бирөөлөр ажыга барып келген түшүнөт. Жок, бул толук ибадат эмес. Ибадат дегенде кээ бирөөлөр мечитке 5 мал келип болгон түшүнөт. Жок, бул дагы ибадат эмес. Ибадат, бирок ибадаттын кайсы бир бөлүгү гана. Чыныгы ибадат кайсыл? Жашообуздун 24 саат эгер бир сутка боло турган болсо, эгерде жашообуз бир жума боло турган болсо, ошонун ичинде 7 күн, эгерде жашообуз 1 саат боло турган болсо 60 мүнөт, ошонун эгер жашообуз 1 мүнөт боло турган болсо 60 секунд, Аллах Таала каалагандай, пайгамбар каалагандай жашоо болуш керек. Ар бир кыймыл аракетибизде эгер азыр пайгамбарыбыз болуп турган болсо, кандай кылары деген суроо менен жашашыбыз керек. Эркек менен аялдын ортосундагы мамиле, ата менен баланын ортосундагы мамиле, мамлекеттин ортосундагы мамиле, эл менен адамдардын ортосундагы мамиле, жаратылыш менен болгон мамиле бардыгында шарият кандай көрсөткөн. Аллах Таала кандай буйруган, ушул жерде менден талап кылынган нерсе эмне деген суроону коюп туруп, ошондо жашаган болсок, ошондо гана биз бакытка жетишебиз. Эгерде биз өзүбүз түзгөн мыйзамдар менен жашасак, эгерде биз өзүбүз каалагандай жүрө турган болсок, урматтуу бир туугандар, анда биз бакытка жетише албайбыз. Дүйнөдө адамдар ушул убакыттан бери бардыгы бакыт издеп келет. Бирөөлөр айтышат бакыт байлыкта деп. Бирөөлөр айтат бакыт деген эң сулуу аялга үйлөнсөң деп. Башка бирөө айтат бакыт деген эң чоң үйдү куруп алсаң деп айтат. Бирок чыныгы бакыт ошо инсанды жаратып, канткенде бактылуу болушун аныктап койгон Аллахтын сөзүндө Кур'ани Каримде турат. Биз ошол жашообузда кантип бактылуу болуштун жолун издеш үчүн аны динибизден билебиз. Динибизге мээнет кылгандан билебиз. Динибизге эмгек кылгандан билебиз. Динибиз мусулман деп айтып койсок, оозубуз менен мусулман болсок, саныбыз менен мусулман болсок, паспорт менен мусулман болсок, анда биздин мусулманчылыгыбыз өтпөй калат. Курсагым ток деп, курсагым курулдабаса деле, ишиңе таш байлап алып, курсагым ток деп көчөгө чыгып мактангандай сөз болот.
taş beylep algan sana aşdağı olup berbeyt, sudağı bolup berbeyt. Oşo siyaptı musulmanmız degen oğuzu göğürtüp koyu, musulmanmız dep jönere süylep koyu menen musulmançılık бүтüp kalbay. Musulmançılık kantip namaz okuşun gerek. Kuday menen bolgan muamele kanday oluş gerek? 5 mal namazın, orozun bir aylık, acılığın, zeketin, en birinci imanın bu Allah menen bolgan penden doktorsundan muamelesi.